Адам турмуш жолунда убакыт кечирип, ар кандай кайгы, кубаныч күндөргө кабылган жылдар соккусунан жүзү кубарып, бырыш тартып өзгөрүүсү сыяктуу дүйнө кызыкчылыктарына өңчөй берилип жашаган адамдар да эң башында табиаттан берилген мээрим, боорукердик, ырайым кудугун какшытып алат. Бүгүнкү бир китеп баяны айыл кучагында тайэнесинин мээримине бөлөнүп чоңойгон кыяздын какшып калган жан дүйнөсүн баяндоочу Мурзакапаровдун Байчечек аңгемеси тууралуу. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Мурзакапаровдун Байчечек аңгемесин айткым келди. Себеби бул чыгарма өтө таасирдүү. Күндөрдүн биринде телефон шыңгырайт. Кыяз аргасыздан араң ойгонот уйкудан. Аялына телефонду ал десе албагандыктан Кыяз өзү туруп телефонду алып бул ким дегенде тайэнең ооруп жатат дейт. Кыяз тайэнесинин ооруп жатканын билет, бирок мындай кеч учурда чалганы аны бир аз ойлонтура коет. Өлүм төшөгүндө жаткан тайэнеси Кыяздан үмүт үзбөйт. Качан кулунум келет экен деп күтөт, бирок тилекке каршы кечиндеси тайэнеси бул дүйнөдөн кош айтышат. Тайэнеси бул дүйнөдөн кош айткандан кийин Кыяз тайэнесин көмгөнү барганда Кыяз ушунчалык түнт болуп калат. Тайэнеси бунун бала чагында өтө бапестеп багып чоңойткондугу көз алдынан өткөзсө дагы бирок көзүнөн жаш чыкпайт. Бир учурда Кыяз өз эсине келип, элдердин колундагы кетменди ала калып, тайэнесине топурак таштай баштайт. Ошондо топуракты таштап жатканда бир байчечекейди кыркып алат. Ал байчечекейди эл көрбөсүн деп өзүнүн чөнтөгүнө сала калат. Кийин ал өзүнүн ишине кайткандан кийин чылым бул окуядан чыгыш үчүн чылым чегет. Чылым чегейин деп колун чөнтөккө салганда Кыяздын колуна бир нымдуулук, бир дем тиет. Ошондо ал чөнтөгүнөн баягы соолган байчечекейди алып чыгат. Соолган байчечекейдин муздак деми ага ушунчалык таасир берет дагы, ал көзүнөн чыкпаган жаш атып чыгат. Анын таш боор жүрөгү ушунчалык элжиреп, ушунчалык өксүп ыйлап алгандыгы бул мага өтө таасир берди. Бул жерден эмнени байкасак болот? Тайэнеси менен байчечекейди салыштырып өткөн. Тайэнеси небересинен үмүт үзбөй ушунчалык күтсө дагы Кыяздын бул шаарга барып, өзүнүн ишин, жумушун деп бул жактагы какшып калган кудугун сезсек болот. Ошондуктан бул чыгармадан башка жакта болосуңбу, өз мекениңди, өз жериңдеги мекендештериң, айылдаштарыңды андай эсиңе алып жүрүшүң керек. Сен башка жакка барып башың көккө жетсе дагы ошол жерден түптөлүп чыккан инсансың. Ошондуктан бул нерсени эч качан унутпаш керек.